Секунду. Я. Тартпайлем. Салам алейкум, друзья. Село Беловодск, Московский район. Шлагбаум. Вниз за Бычака. Направо. Камри стоит. 01 62 82 М. Кто там владелец, где он там? Может, кто-то знает эту машину. Еще бы чуть-чуть, она бы Бычка ушла бы. Черного цвета, машина закрытая. Возможно, даже машину занесло, а возможно всякое. Может в угоне, может еще что-то. Ну вот. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. 1 айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Эжемдин энесине 6-7 жолу бычак сай өлтүрүлгөн деген жаран бийликке кайрылды. Серик медиа маалымат агенттигине Атургүл Бакапованын сиңдиси Нургүл Бакапова кайрылып, эжеси мындан 2,5 жыл мурда Дордо 2 конушунда бычакталып өлтүрүлгөнүн, шектүү катары анын жолдошу кармалганын, ошондон бери сот иштери жүрүп, бирок чечим чыкпай жатканын айтып кайрылды. Менин эжем 1982 жылы туулган. Эжемдин артында 3 баласы, тагыраагы 2 кызы жана 1 уулу калды. Жолдошу 24 жыл бирге жашаган. Эжем тиричилигине аябай чуркап жүргөн, күйөөсү ишчү. Эмне иш кылам дегеннен эжем апаңдарга кредит алдырып, унаада алып берген, үй салганга да кредит алдырган. 2022 жылы киши колдуу болду. Кылмышка жолдошу шектелип кармалган. Жансыз денеде 6-7 жолу сайылган бычактын издери бар, колу да кесилген болчу. Эжемдер ошол күнү кайненесинин үйүндө болуп, кайненесинин жанында жаткан экен. Тергөөнүн жүрүшүндө Кызыл Жардагы психиатриялык ооруканадан көзөмөлдөн өткөн экспертиза 4 жолу жасалып, экөөсү таза, экөөсү оорулуу деп чыкты. Ушул жолу мен жазадан кутулуп кетүүнү пландашууда деп ойлогону жатам. Мурда оорубаган соо адамды женди кылып, жоопкерчиликтен качууга аракет кылууда. Менин акыркы үмүтүм, ишенимим сотто эле калды. Бүгүн саат 11:00 карата маалымат берилди. 19 октябрда таңерте куткаруучулардын издөө иштеринин натыйжасында изделип жаткан 3 адамдын сөөгү 10:30 табылды. Тактап айтканда, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы алыскы Ак сайында кар көчкүдөн улам дайынсыз болгон 6 жаранды издөө иштери аткарылган. Алардын ичинен 3 адамдын сөөгү кечээ 18 октябрда табылып, тегүү чыгаркулуу Кумбел тилкесиндеги штабка жеткирилген. Кар көчкүдөн табылган 2 күндө табылган адамдардын сөөгүлөрүн куткаруучулар ИИМ кызматкерлерине жана туугандарына өткөрүп берүүдө. Белгилей кетсек, кар көчкүдө издөө иштери ОК министри генерал-майор Болбек Ажикеевдин көзөмөлүндө өтүүдө. Маалымат булагы ОКМ пресс борбору.